Билим берүү жана илим министрлигинин кызмат адамдарынын алдыңкы мамлекеттик жогорку окуу жайларынын биринин кабыл алуу комиссиясынын мүчөлөрүнүн мыйзамсыз жоруктары аныкталды. Маалыматка ылайык УКМК тарабынан билим берүү системасындагы коррупцияны жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында абитуриенттерди мамлекеттик гранттык орундарга мыйзамсыз кабыл алуу боюнча билим берүү жана илим министрлигинин кызмат адамдарынын, ошондой эле мамлекеттик жогорку окуу жайлардын биринин кабыл алуу комиссиясынын мүчөлөрүнүн мыйзамсыз иштери боюнча маалыматтар келип түшкөн. Бул факт боюнча сотко чейинки өндүрүш иши козголуп, анын алкагында президентке караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин өкүлдөрүнүн катышуусунда ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, корутундусуна ылайык билим берүү министрлигинин кызмат адамдары абитуриенттерди мыйзамсыз кабыл алуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында жогорку окуу жайлары жаатындагы өкмөттөр аралык келишимди бузуу менен чет мамлекеттердин жарандары үчүн бөлүнгөн гранттык орунга 50 абитуриентти кабыл алуу боюнча мыйзамсыз буйрук чыгарган. Бул буйрукту аткаруунун алкагында жогорку окуу жайлардын кабыл алуу комиссиясынын жооптуу адамдары иштелип чыккан жобону аткаруу үчүн Кыргызстан жарандарынын арасынан абитуриенттерди кабыл алышкан. Ошол эле учурда тергөө тарабынан кабыл алуу процедурасы сырттан келген абитуриенттердин мүмкүнчүлүгүн чектегендиги аныкталды. Муну гранттык орунга ачык сынактын жарыяланбаганы жана окууга өткөн студенттердин жалпы республикалык тестирлөөдө алган салыштырмалуу төмөн балдары далилдеди. Мындан сырткары бул гранттык орундарга кабыл алуу билим берүү министрлигинин бирдиктүү электрондук порталы аркылуу эмес, аталган жогорку окуу жайдын тандоо системасы аркылуу жүргүзүлүп, абитуриенттерди каттоо бир күн ичинде жүргүзүлгөн. Бул жагдайлар айрым студенттерди окууга кабыл алууга мүмкүнчүлүк берип, башка абитуриенттерди кабыл алуу үчүн бирдей шарттарды жокко чыгарат. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кылмышка тиешеси бар адамдардын чөйрөсүн аныктоо боюнча тиешелүү чаралар көрүлүүдө.